Түндө Бишкек-Ош-Уна жолунда автокырсык болуп 7 адам каза тапкандыгын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсык Нокен районунун Бүргөндү айылына жакын жерде болуп, жабырланган 6 адам Шамалды Сай шаарчасындагы ооруканага жеткирилген. Маалыматтан Mercedes-Benz Vito менен Honda Jazz автокөлүктөрү кагышкандыгы айтылган. Окуя болгон жерге Өзгөчө кырдаал министрликтин 4 куткаруучусу, тез жардам жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери барган. Куткаруучулар жабыркаган жарандарды автоунаадан чыгарып, тез жардам кызматына каза тапкандарды милицияга өткөрүп беришкен. Маркумдардын сөөгү Кочкор Ата шаардык ооруканасынын өлүк сактоо учу жайына жеткирилген. Маалымат Булак, Спутник KG. Ысык көлгө Сигалудога балыгынын 1 миллион дана майда чабыгы кое берилди. Балык чарба департаментинин Ысык көл жана Нарын аймак аралык бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Асановдун айтымында, бул иш балыкты сактап калуу жана санын көбөйтүү үчүн 2008 жылдан бери уланууда. Өткөн жылдын декабрь айынан тартып Сигалудога балыгынын декабрда алынган икрасын Тоң районундагы балык чарба заводунда өстүрдүк. Азыр 1 миллиондой чабыкты Төп районундагы көл жээгине кое бердик, деди ал. Сигалудога балыгынын 2,5 миллион дана чабыгын Тоң балык чарба заводу инкубациядан чыгарган. Асановдун айтымында, сөз болуп жаткан балыктын Соң көлдөгү жана Ысык көлдөгү түрлөрүн чабактарын инкубациядан чыгарып, алмаштырып кое берип жатышат жана бул натыйжа берүүдө. Балыктын уругун инкубацияга өстүрүү жараяны 74 күнгө созулат. Ысык көлдө азыркы балыктын 13 түрү бар. СССРдин мезгилинде 27 түр бар экендиги айтылып келген. Дүйнө чемпиону Айсул Тыныбековага белектелинген батир кызматтык турак жай катары берилген. Бул туурасында депутат Дастан Бекешов парламенттин жыйынында билдирди. Бүгүн депутаттар Кыргыз Республикасынын турак жай кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун карап, демилгечилердин бири Бекешов баяндамасын жазды. Биздер дайыма спорт, маданият тармагындагы белгилүү адамдарга мамлекет тарабынан белекке батир тапшырышат. Акыркы жолу балбан Айсул Тыныбекова алды. Мурда билярчы Канибек Сагынбаев эң узун киши жеңиш Райымбеков алган. Аны президент, премьер-министр да белекке бердик деп айтышат. Бирок мыйзам боюнча кызматтык батир деп айтылат экен. Эгер бирдеке болуп кетсе, үй бүлөсүн чыгарып, батирди мамлекет өзүнө алып коет. Демек, бул батирлерди менчиктештирүүгө уруксат бериш керек, деди Бекешов. Ошондой эле ал бүгүн сунушталган мыйзам долбоору спорт, маданият ишмерлери өлкөгө өзгөчө салым кошкон үчүн белекке алган турак жайларын приватташтырууга жол берерин белгиледи. Ухань вирусу 93 миңден ашуун адам жабыркап, Италия менен Иранда каза болгондордун саны өстү. Мындан 2 ай мурда Кытайда катталган коронавирус учурда дүйнөнүн ондогон мамлекеттерине тарады. 4 мартка карата каза болгондордун саны 3198ге жетти. Жуктуруп алгандар 93120га жетти. Кытайда каза болгондордун саны салыштырмалуу азайып, Италия менен Иранда коронавирустан жабыркагандардын саны өсүүдө. Сутка ичинде Италияда 27 өлүм катталып, жалпысынан 79га жетти. Ал эми Иранда сутка ичинде 11 адам каза болуп, жалпысынан 77 жаран көз жумду. Бүгүнкү күнгө карата коронавирустан 50.675 адам сакайда. Маалымат Булак, Спутник KG. Февралда жогорку кеңештин чыгашасы 41.481,7 миң сом болсо, 593.925 долларга барабар болду. Январь айына салыштырмалуу чыгашалар 2 миллион сомго көбөйгөн. Ошол эле маалда айлык акынын төлөмү 24,43%, же болбосо 7,4 миллион сомго азайды жана 22,9 миллион сомду түздү. 2019 жылдын декабрь айына салыштырганда парламенттин чыгашалары 3 эсеге кыскарган. Социалдык которууларга 4623,3 миң сом, товарлар менен тейлөөнү пайдаланууга 11431,1 миң сом, товарлар менен тейлөөнү сатып алууга 566,9 миң сом, коммуналдык кызматтарга 1856 миң сом керектелди. Тажикстанда коронавируска байланыштуу мечиттерде намаз окуй туруу сунушталды. Коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында Тажикстандын борбору Душанбе шаарындагы мечиттер жабыла баштады. Бул тууралуу тажик басмалары жазышат. Ага ылайык бүгүн 4 мартта эртең менен шаардагы мечиттер намаз окуучулар үчүн эшиктерин жапкан.
3-мартта Душанбе шаарынын Борбордук мечитинин имамы Абдуллах Абидов жарандарды убактылуу мечиттерге намаз окуй турууга чакырып, мындай чечим коронавирустун жайылуусун алдын алуу үчүн кабыл алганын айткан. Урматтуу мусулмандар, бизди туура түшүнүңүздөр, бизге ушундай буйрук келди деген имам. Ал эми Тажикстандын муфтийи Саид Мукаррам Абдилкодироза мечиттерге карантин тууралуу эч кандай маалыматы жок экенин, бирок зарыл болсо жума намаздарды өткөрбөй туруу чечими кабыл алынышы мүмкүндүгүн билдирген. Маалым болгондой, Тажикстанда коронавирус жуктургандар жок, бирок өлкө бийлиги вирустун жайылышына жол бербөө максатында бир катар чараларды көрүп жаткандыгы айтылат. Буга чейин Тажикстанга Кытайдан жана башка өлкөлөрдөн келген 1000ден ашык адам 2 жумалык карантинде болуп чыгышкан. Маалымат Black Super KG. Дүйнөлүк банк коронавируска каршы күрөш үчүн 12 миллиард доллар бөлөрүн жарыялады. Ага ылайык каражаттын 8 миллиард доллары тез арада бөлүнөт. Дүйнөлүк банк өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн саламаттык сактоо системасын бекемдөөгө, анын ичинде эпидемиядан элди коргоо үчүн медициналык кызматтарга жеткиликтүү камсыздоого, коомдук саламаттыкты сактоо жаатындагы иш-чараларды жандантууга жана экономикага таасирин азайтуу максатында жеке сектордун кызматташуусуна көмөк көрсөтөт. Жардам Дүйнөлүк банктын мекемелери, эл аралык өнүгүү ассоциациясы, эл аралык реконструкциясы жана өнүктүрүү банкы, эл аралык финансылык корпорациясы тарабынан берилет. Президент Сооронбай Жээнбеков Дүйнөлүк банктын Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча аймактык директору Лилия Бурунчукту кабыл алды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык жолугушууга Дүйнөлүк банктын Кыргыз Республикасындагы кеңсесинин башчысы Болорма Амгабазар дагы катышты. Кыргызстандын Дүйнөлүк банк менен кызматташтыгын, актуалдуу багыттары жана келечеги боюнча пикир алышуу болду. Мамлекет башчысы Дүйнөлүк банк өлкөнүн инвестициялык климаты, социалдык чөйрөнү, экономиканын алдыңкы тармактарын, анын ичинде энергетика, транспорт, санариптештирүү, билим берүү жана социалдык объектилерди куруу чөйрөнүн жакшыртуу боюнча улуттук колдоо көрсөтүп келаткан стратегиялык өнөктөштөрдүн бири болуп эсептелерин баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан үчүн стратегиялык максаттар менен алдыдагы реформаларды ишке ашырууда өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн колдоосу абдан маанилүү экенин билдирди. Дүйнөлүк банктын Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук 2019-жылдын 2022-жылдарга карата өнөктөштүк боюнча рамкалык программанын алкагында Кыргызстан менен кызматташууну улана тургандыгын белгиледи. Ошондой эле ал банк тарабынан коронавирус менен күрөшүүдө өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам фондунун түзүүмү ээрчемделип жатканын маалымдалып, бул багытта Кыргызстан менен кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн караштырууга даяр экенин билдирди. Маалымат Black Barometer KG. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку төлөнүүчү жардам катары 75 000 сомдон бөлүнөт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Улуу ата мекендик согуштагы фашизмди жеңүүнүн бүткүл дүйнөлүк тарыхый маанисин эске салып, кыргызстандык жоокерлердин улуу эркиндигине терең урмат кылып, ардагерлерге алардын көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн ыраазычылык билдирип, жана ошондой эле жеңиштин 75 жылдыгына урматына президент Сооронбай Жээнбеков Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку төлөмдөр жөнүндө жарлыкка кол койду. Мамлекет башчысы сөзүндө Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына Кыргызстанда бүткүл элдик майрам катары эң жогорку деңгээлде белгиленерин бир нече жолу билдирген. Советтик жоокердин эрдиги эч качан унутулбай турганын баса белгилеген. 2020-жылдын 4-мартына карата маалыматка ылайык Кыргыз Республикасында Улуу ата мекендик согуштун 251 ардагери жашайт. Алардын ичинен 65-и Улуу ата мекендик согуштун майыптары, 153 Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, 15-и экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде фашисттер жана алардын союздаштары түзгөн концлагерде, гетолордо жана башка мажбурлап кармоо жайларында жашы жете элек кезинде туткун болгон адамдар, 18-и 1941-жылдын 8-сентябрынан тартып 1944-жылдын 27-январына чейин Курчодо калган Ленинград шаарындагы ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иштеген жана Ленинградты коргогондугу үчүн медаль менен сыйланган, ошондой эле Курчодогу Ленинград тургуну белгиси менен сыйланган адамдар.
Жогоруда айтылган ар бир ардагери бир жолку төлөнүүчү акчалай жөлөк пул катары 75 000 сомдон бөлүнөт. 2010 жылдын 1-январынан тартып Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсия берилип келет. Жеңилдиктердин ордуна берилген акчалай компенсиянын көлөмү айына 7 000 сом. Ошондой эле 2010 жылдын 1-январынан тартып Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине президенттин өмүр бою берилүүчү стипендиясы төлөнөт. Стипендиянын көлөмү айына 10 000 сомду түзөт. Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсия жана президенттин стипендиясынан сырткары Токиодо жайкы Олимпиада оюндары 24-июлдан 9-августка чейин өтөт. Эл аралык Олимпиада комитетинин аткаруу комитети коронавирус коркунучун талкуулагандан кийин ушундай чечим кабыл алды. Комитет спортчуларды мелдешке даярданууга үндөдү. Келишим боюнча Токио Олимпиаданы жылдын соңуна чейин жылдырууга укугу бар, бирок оюнду өткөрбөй коюу чечимин Эл аралык Олимпиада комитети гана кабыл алат. Коронавируска байланыштуу айрым спорттук мелдештер өтпөй же көрүүчүлөрсүз өткөндөн кийин Олимпиаданын болор-болбосу суроо жарата баштаган. Япон бийлиги Олимпиада үчүн эч кандай коркунуч жок экенин бир нече жолу билдирген. Оюндарга даярдык көрүүгө азыркы тапта эле 12 миллиард доллар жумшалды. Өпкөнүн сезгенишин алып келген коронавирустан шейшембиге карата 3116 киши көз жумду, ал эми 48 000дей айыгып чыкты. Вакцинасы табыла элек бул илдет Антарктикадан башка бардык материктерде же дүйнөнүн 70 өлкөсүндө табылды. Европада бул вирус эң көп жайылган мамлекеттердин башка сабында турган Италияда 52 адам илдеттен каза табып, аны жугузуп алгандар 2000ден ашты. Иранда Кытайдан тараган бул инфекцияга кабылган 150дөн ашуун адамдын 66-сы көз жумду. Малымат Эл гезит. Коронавирус тынчсыздануусу социалдык жашоого да таасирин тийгизүүдө. Сүйлөшүүдөн да жугарыда айтылгандан бери дүйнөнүн бир топ жерлеринде саламдашуулар өзгөрдү. Европада лидерлер жарандарды өөп, кучактап учурашпоону эскертти. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кол алышуунун ордуна чыканак же бут тийгизүү сыяктуу альтернативаларды сунуштады. 100дөн ашык учур катталган Францияда саламаттыкты сактоо министри Оливье Веран жарандарга бирин-бирин өөп учурашканды токтотууну эскертти. Андан улам президент Эммануэл Макрондун өткөн аптада Италиянын премьер-министри Джузеппе Контени кучактап учурашканын талкууга калды. Италиялыктар көнгөн адаттарынан баш тартышы керек. 2000ден ашык учур катталган Европада вирус көп жайылган Италиянын коронавирус боюнча атайын комиссиясын жетектеген Анжело Борелли эли бирин-бирин жылуу кабыл алаарын эске салып, вирус күчөп жаткан учурда мындайдан мүмкүн болушунча алыс болууга чакырды. Британияда Радио 4 Одай каналында кол кысуу коопсузбу деген суроонун тегерегинде Британия саламаттык уюму мурдагы директору профессор Паул Косфорд менен маек курду. Германиянын ички иштер министри Хорст Зехофер коронавирус эпидемиясынан улам премьер-министр Ангела Меркель менен кол алышуудан баш тартты. Катаал мамиле катары сыпатталган бул көрүнүштө эпидемия күчөп турган ошол учурда Меркель турак кабыл алып, турасы ушул деди: чыканак же бут тийгизүү, кол булгалоо. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун пандемикалык оорулар боюнча директору Сильвия Бранд чыканак же бут тийгизүү, кол булгалоо сыяктуу кол алышууга альтернативалуу жолдорду пайдалануу керектигин айтты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Брюс Элвард айтылгандай эле жыйында чыканак тийгизип учурашып жатканын көрүлгөн.